туура айтып кеттиңиз азыр. Жаш түшүнбөй чатта жана айтпадыңызбы, третий детскийге барган боюнча аябай көп барып алышат да ошол жерге ОРВИ жана башка нерселер менен. Эми аяка барбаш керек негизиненчи. Анан айтып кетейин деген жерим, саламаттык сактоо министрлиги силер деле бир четинен күнөөлүү болушуңар керек, бирок экинчи четинен эл аябай көп күнөөлүү болуп атат да. Пандемия маалында эң аз жоготуу бул Корея менен Японияда болгон да. Эмне себептен? Анткени алар бири биринин бети менен учурашпайт. Алар бири бири менен колу менен учурашпайт. Ошол себептен инфекция тараган эмес. А бизде болсо барган сайын өрчүп өнүгүп баратат да. Көчөдөн бири бириңер менен бетиңер менен өбүшүп учурашасыңар, колуңар менен учурашасыңар, кучакташасыңар. Күз менен жазында третий детский менен Жалский больница толуп калат, просто тыгылып калат. Булар жетише албайт. Силер ар бир ушул 2-3 жыл болду ушуну кайталап келаткан элим. Ар бир ушул сөздү айтканда бир угуп мындай балдар өлүп атат. Третий детский реанимациясына да барам, Жалский реанимацияга да барам. Бүт ОРВИ жана ушундай инфекцияларды жуктурган балдар бүт жерде. Токтоткула да. Эми мен түшүнүп атам, салт экен, эми бирок ал азыркы замандын талабына келбеген салт болуп атпайбы? Инфекция өрчүп өнүгүп атат. Антибиотиктер уже жардам бербей калды, туурабы? Алымкадыр мырза. Туура, сиздин мынакей баягы детский инфекция, то есть реанимацияга барганда көрөсүздөр да. Основной жерди жөн эле жата тургандарды эмес, башкалар ээлеп калган да. Вообще тыгылып калган. Ошол себептен хотя бы жаз, күз келгенде өзүңөр тойлорду баштайсыңар элим. Ошол өбүшүп учурашып чыгыш керек эмес? Өзүбүз деле бир жерден баштайлы, бир жерден тарталы өзүбүз делечи. Рахмат. Туугандар, бүгүнкү көтөрүлгөн маселе негизинен эле бул абдан мындай силер көрбөй атасыңар да, тилекке каршы мен көрүп атам. Мен жүрөм ошол реанимацияларда жүрөм, ошол больницаларда жүрөм, третий детскийде, Жалский детскийде, бүт Кыргызстандын бүт аймактарынан келип ошол жака тыгылып атасыңар. Тыгылганын баарынын маселеси бир эле, ошол мен айтып кеткен нерсе. Бул өзүңөр коргобой жатасыңар да. Салт деп, ушундай болуш керек деп, кол менен учурашкан албетте салт, бирок ал салт үйгө келгенде силер ошол салт аркылуу үйүңөргө алып келип балдарыңарга оору жуктуруп атпайсыңарбы? Балдарыңар ооруп, анан кайра эле ошол третий детскийге, кайра эле ошол Жалский детский больницага кайра эле жеткирип атпайсыңарбы? Канча акчасы болот бул жөнүндө? Токтоткула бир тойго барасыңар, 350 адамдык тойду 350 адам бар менен өбүшүп чыгасыңар. Кучакташып, кол кармашып, анын баары балдарыңарга эле келип атпайбы? Кичинекей наристелер просто көргөндө жүрөгүм ооруйт деди реанимациядачы. Мен бир күн атайын бар ушул видеону силерге тартып беришим керек окшойт, эмне болуп атканын көргүлөчү. Неге силердин проблема үйүңөргө келмейинче көңүл бурбайсыңар? Неге алдын албайсыңар? Хотя бы макул ушул жазында, күзүндө ушул нерсеңерди токтотуп тургачы. Күздөн баштап больницалар тыгылып калат. Азыр баргыла третий детскийге. Алдын алууга да өзүңөргө эле керек нерсе да булчу. Жеке эле мага керек эмес да муну. Бир токтотуп, колуңар менен учурашып, мындай баягы эле эмеде көндүңөр эле го, пандемия маалында. Мынтип муштун менен учурашып. Ошол эле нерсе болуп атат, бирок азыраак болуп атат да. Ошол себептен ушул сөзүмө абдан чоң көңүл бурасыңар деп мен ишенем. Ушул тенденцияны биз негизи уже Кыргызстанга киргизишибиз керек да. Биз ошонун үстүндө иштеп, үйрөнүшүбүз керек ошону. Рахмат.